Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен эң ширин, даамдуу пахлава жасаганды көрсөтөбүз. Анда эмесе эң алгач жумуртканы чагып алабыз. Сарысын бөлөк идишке, агын бөлөк идишке бөлүп алабыз. 4 жумуртка керектелди. 4-чү жумуртканы сарысын башка идишке бөлүп алдым. Аны акырында камырдын бетине сүйкөгөнгө керек болот. Жумуртканын сарысын камырга, ал эми агын начинкасына иштетебиз. Андан соң 1 стакан сахар кошуп алып аралаштырабыз венчиктин жардамы менен. Андан соң 150 грамм сметана, 1 кашык сода коштум. Баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Аябай катуу жакшылап. Андан соң 200 грамм сливочный маслону эритип кошуп алдым. Дагы жакшылап аралаштырдым. 4 стакан унду дагы аздан кошуп аралаштырып туруу керек. Баарын кошуп алып аралаштырып, андан соң татымына жараша туз кошуп бир аз жакшылап бийлөө керек. Камыр жумшак болуш керек. Жакшылап бийлеп, андан соң 30 минутага холодильникке коюп коебуз камырды. Камырыбыз даяр болгонго чейин жаңгакты бычактын жардамында майдалап алдым. Майдаланган жаңгактын үстүнө 1 стакан сахар, андан соң жанагы жумуртканын агын кошуп алабыз. Баарын жакшылап аралаштырып алдым. Камырыбыз даяр болду. Аны бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Мен 5кө бөлдүм. Андан соң камырды жайып алабыз. Камырыбыз аябай жука жайылыш керек. Жайылган камырыбыздын үстүнө начинкаларды, жаңгак менен болгон начинканы жайып алабыз. Калган камырларыбызды дагы ушундай кылып алабыз. Камыр жайып, үстүнө начинка салып коюп, кайрадан камырды коюп. Камыр жайганда көбүнчө пергаментный бумаганы колдонсоңуздар жакшы болот. Өзүңүздөргө ыңгайлуу кылып кесип аласыздар. Кааласаңыздар 4 бурчтук, кааласаңыздар 3 бурчтук кылып кесип аласыздар. Кесилген камырыбыздын үстүнө жаңгактарды тизип жыгабыз. Андан соң үстүнө жумуртканын сарысын сүйкөп, духовкага 180 градуста 30 минутада бышырабыз. Камырыбыз даяр болгонго чейин сироп даярдап алабыз. 1,5 стакан кум шекерге 1 стакан суу коштум. 2 кашык бал кошуп алдым. Жана кайнаганга чейин жакшылап аралаштырып турабыз. Сиропубуз даяр болду. Даяр болгон сиропту бышкан пахлавабыздын үстүнө ысык кезинде куюп алабыз. Бир аз тыныктырып, муздагандан кийин кесип жесек болот. Мына даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Апамдын тамактары каналына катталыңыздар. Саламатта калыңыздар.